Бул Борбор калаада энергия эффективдүү технология менен салынган эң көлөмдүү имараттардын бири. Кышкысын ичтеги жылуулукту сыртка чыгарбай, ал эми суукту ичкери киргизбей турууга жөндөмдүү курулуш материалдары колдонулган. Жайкысын деле ошол имараттын ичиндеги температураны бир калыпта салкын кармап турат. Бул электр энергиясын башка кеңири тараган курулуштарга караганда дээрлик 3 эсеге үнөмдөөрүн жеке ишкер белгилейт. Жанагы шилдерный система дегенди колдондук. Анан стеналарыбыз жылууланган үчүн терезелерибиз жаңы темедеги стеклопакеттер коюлган үчүн ичиндеги жылуулук сыртка кетпейт экен дагы, ошол менен экономия бир 3 эсеге экономия болот экен. Мисалы азыр кыштын күнү бир айда 70 000 квадрат жерибиз. Если баягы азыркыдай колдонбогондо бир айга 7 миллион сом корото турган болсок, азыр бир 2 миллион тегерегинде коротуп атабыз. 2013 жылдан бери ишин баштаган Күрсев программасы Муратбек Абдубеков сыяктуу 100дөн ашуун бизнес өкүлүнө миңдей жөнөкөй турак жайга каржылык жана консультациялык жардам көрсөткөн. 55 миллион долларлык долбоордун 38 миллиондон ашууну жеңилдетилген насыя жана грант катары жумшалды. Бул мүмкүнчүлүк менен долбоордун максатына ылайык экологияга зыянын тийгизбеген энергия эффективдүү имарат курам деген жарандар пайдалана алышат. Бул эми каржылоо 5 жылга чейин берилет да, ошол жергиликтүү банктар аркылуучу. Анан каржылоону алгандан кийин ошол баягы целевой направление деп коет, же болбосо ошону максаттуу колдонуш үчүн ошол акчаны алып туруп, эгерде ошол сметага эмне жазылган болсо, ошол иш чаралардын баарын тезирээк аткарып бүтүрүш керек да. Эгерде ошол тезирээк аткарып бүтүрүп бизге арыз менен кайрылса, биз жеке турак жайлар үчүн 20% кайрып беребиз, грант катары бекер. Ишканалар үчүн 10 же 15% кайрып беребиз. Энергия эффективдүү заманбап инфраструктуралык имараттарды долбоорлоо тажрыйбасы деп аталган жыйында Россиядан келген курулуш адистери мастер-класстарды өтүштү. Ошол эле учурда өлкө аймагындагы жана чет өлкөдөгү тажрыйбалар ортого салынды. Биздин ушу имараттарда, ушу здание сооруженияларда ушу 450-600 киловатт энергия чыгым болот экен да. Эгерде европалык өлкөлөрдү карап көрсөк, ал 100-150 киловаттан чыкпайт экен. Бул эмнени айтып атат? Ошончолук биз энергияны туура эмес колдонуп атабыз да. Мындай энергия эффективдүү технология менен салынган турак жайлар Борбор каланын өзүнө алып караганда 5%-дын тегерегинде, ал эми четки аймактарда дээрлик жок кессе. Адатта өлкө жарандары пагза же кирпич менен үй курушат. Анан албетте жылуулукту жакшы кармабаган үйгө электр энергиясы же башка отун көп жагылат. Мунун айынан биринчиден жаратылыш булганса, ошол эле учурда электр энергиясы үнөмсүз коротулуп жатат. Кутман Маматазимов, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.